Бишкекте ок атылып бир киши каза тапты. 10 октябрда Бишкекте кечки саат 20:00 чамасында ок атышуу менен коштолгон жаңжал чыгып, бир адам каза тапты. Медиа Хабтын Ички иштер министрлигиндеги өздүк булактары бокс боюнча улуттук кураманын машыктыруучусу Жыргалбек Ниязалиевге кол салуу болуп, ал ичине ок жеп оор абалда ооруканага түшкөнүн билдирди. Ал эми ага кол салган киши каза тапканы айтылууда. Ниязалиевге кол салган адам ким экени азырынча белгисиз. Бишкек милициясы бул окуя териштирилип жатканын кабарлап, жаңжал мурдагы бизнес өнөктөштөр ортосунда чыкканын билдирди. Ушул жылдын июль айында бокс боюнча улуттук кураманын улук тренеринин Тордой базарындагы жер тилкесин тартып алууга шектелип, бир киши кармалган. УКМКга жардам сурап кайрылган тренердин аты Жылдызбек Ниязалиев экени белгилүү болгон. Тренерден 8,5 сотых жер тилкесин тартып алууга айыпталып кармалган киши уюшкан кылмыштуу топ менен байланышта экени кабарланган. Машыктыруучуга кол салуу жер талашка байланыштуу болушу мүмкүн деген версия айтылууда.